Биз азыр Скөлдө тартылып жаткан мафия аттуу масштабтуу кинонун локациясында турабыз. Медиа хабка кинонун тартылуу процессин чагылдырууга өзгөчө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүн Медиа хабта эксклюзивдүү чыгарылыш. Мен Тиначин Бакытбек, биз менен бирге болуңуз. Эми жашообуздун өзү кино да. Анан мындай карасак, жакшылап маани берип карасак, биздин Кыргызстандын башынан аябай курч окуялар өтүп атат. Биздин эл тазалык үчүн, өнүгүү үчүн, өсүү үчүн, өзүнүн мындай укугун коргош үчүн чоң күрөштү башынан өткөргөн окуялар болду. Кино ошол жөнүндө. Биздин элдин мындай жакшылык үчүн, тазалык үчүн күрөшү жөнүндө, чындык издеген, акыйкат издеген күрөшү жөнүндө. Ошону биз кино кылып тарттык. Бул фильмдин ичинде ошол Кыргызстанды жеп тоногон, криминал менен коюн колтук алышкан бийлик өкүлдөрүнүн, уруулардын ошол жоруктары бар. Аларга каршы күрөшкөн карапайым элдин, журналисттердин, анын ичинде кесиптешим маркум Уланбек Эгизбаевдин тагдыры бар. Чынчыл мындай кызматкерлердин тагдыры бар. Ошол чынчыл кызматкерлерди пешкадай кылып ойноткон, же болбосо аларды мындай саткан, подставить эткен, мындай алардын жетекчилиги ууру мындай коррупцияга баткан адамдардын, же болбосо мафияга кызмат кылгандардын дагы жоруктары бар. Бул кино ушул коомубуздун күзгүсү десек болот да. Анан биз ошону курч драмалык мындай кино кылып чагылдырып көрсөтүп атабыз. Биз азыр Ысык көлдөн акыркы съемкаларды тартып, анан дагы улантканы жатабыз. Фильм эл аралык масштабтагы фильм. Биз бул фильмди тартуу үчүн Кыргызстандан эле эмес, Россиядан, Өзбекстандан, Казакстандан актерлорду чакырып атабыз. Бир топ чет өлкөлөрдөн тартабыз. Белгилүү актерлорду чакырып атабыз айтайын деген. Анан эң дагы бир фишкасы ушул орустардын кинолоруна тартылып жүргөн, кыргыздардын кинолоруна буга чейин тартылбаган кыргыз актерлорун чакырдык да. Аларды көргөндө мындай абдан жагымдуу сюрприз болот. Андан тышкары ошол кино тартуучу тобубуз ошол Кореядан келишти. Биз ошол кореялык операторлор менен кызматташып атабыз. Андан тышкары дагы ошол башка дагы пост продакшн деп коет, ошол тартып бүткөндөн кийинки көп иштерди ошол чет өлкөдөн жасатабыз. Буюрса мына 26-жылдын алгачкы айларында чыгат деп турабыз. Абдан кызыктуу, абдан масштабтуу, анан өзөктүү фильм деп күтүп атабыз. Мен үчүн бул алгачкы чоң проект. Мен кинопродюсер катары буга чейин бир топ документалдуу фильмдерде иштегемин, бир топ автордук фильмдерде иштегем. Бул жанр, бул көркөм фильм мен үчүн дагы алгачкы дебюттук продюсерлик ишим. Биринчи фильмим, биринчи кином. Жигиттер шакырды, мен келдим. Енді түсіп жатырмын, бұйырса, жақсы, сапалы, тамаша дүние болады деген үміттеміз, Алла бұйырса. Менің ролім өте сложный, неординарный, непростой человек. Сап деген персонаж. Енді жалпы бұл фильм анандай на реальных событиях дейді ғой. Бұл жерде менің персонажым енді более такой собирательный образ, но бір персонаж бар дейді, пока айтпай қояйын кім екен. Но он очень интересен, потому что я таких, так скажем, не то что криминальных авторитетов, а вот именно характерный образдарды өте көп ойнаған актермін. Бірақ әрбір роль осындай характерный персонаждарды маған предлагать еткен кезде режиссер, продюсер, мен всегда ол адамның автобиографиясына қараймын, тем более если это на реальных событиях, и вот этот персонаж, даже если он здесь не главный герой, мәселе ол главный герой да емес, мәселе какой статус и чего он хочет в этом фильме. Его статус, его сдержанность, как он общается, как он ставит людей на место и вообще какой он человек. Мен ойлайтын, қырғыз, қазақ бір туған деп айтамыз ғой, біз бір-біріміз тіліміз түсінеміз, да, вот сізді сөйлеп жатқан кезде. Но когда читаешь и учишь текст, это по-другому оказывается. Я сам в шоке был. И чуть-чуть кішкене да жаттаған кезде, чтобы это было естественно, органично, сөйлеген кезде образдың тілімен сөйлеу үшін чуть-чуть попотели.
кішкене тер төктік, өйткені мен қырғыз емеспін ғой енді. Қырғызша чисто сөйлесу үшін мен как минимум бір 3-4 ай Қырғызстанда тұрып, 3-4 ай сөйлесуім керек болды да. Қырғызстан маған өте жақты. Неге десеңіз, мен біріншіден Қырғызстанға жазда келмегеніме өкініп отырмын. Именно мына ыстық көлге очень сильно хотел искупаться, отдохнуть, полезное с приятным, так сказать, да, провести время. Но посмотрим. Наш продюсер, генеральный продюсер говорит, ойындама, екінші часть болады, и там ты будешь главным героем. Да. Финансы жақтан абдан жақсы мындай жардам болот, эркиндик болот. Мисалы, чыгармачылыкта биз эмнени кааласак, эмне оюбузга келсе, ошону продюсерлерден сурап атабыз. Эч кандай суроосу жок, баарын коюп берип атышат ордуна. Анан масштабдуу жагынан өзүңөр деле көрүп атат окшойсуңар. Кадимкидей эле сезилип турат. Команда абдан чоң, баардыгы профессионалдар чогулган, техникалык жактан, биздин көркөм жактан дагы ошо биздин даярдыгыбыз масштабдуураак болуп атат да, башка проекттерге салыштырмалуу. Ошол жагы. Эми ошо сценарийде мисалы өрттөлө турчу имараттар бар, ошо сиз айткандай сарай бар. Сарайды мындай түп орду менен салып бердик. Ал жерден ошо Кудай буйрса ошо Бишкекке барганда тартабыз. Биздин каарманыбыз ошол жерге кирип анан түптөп кутулуп чыгып кетет. Сарай толугу менен өрттөнүп кетет да. Ошондой нерселерди жасап атабыз. Буйрса көрөсүңөр деп ойлойм. Бул фильмде Мухтар деген башкы антагонист, мындай айтканда коррупционер чиновниктин образын жаратып атабыз, жаратканга аракет кылып атабыз. Бул ролго келип калган себеби Али мырза менен Дастан мырза чакырышкан, келип атайын ушу жаңы проект баштап атабыз, мафия деген ушу коррупционерлер жөнүндө, ошондогу главный коррупционер керек болуп атат деп өзлөрү чакырышып, алар менен сүйлөшүп, анан ошондон алар утверждение кылышты, ошондон өтүп калдык. Эми бул кишинин кыял мүнөзүн кандай десем, баягы азыркы этапта эми колдон келишинче баягы өзү мындай жакшы эле киши экен да, бирок баягы тегереги, окружение, мисалы орустар айткандай короля играет шуты дегендей, ушу жээгиндеги адамдар баягы манчыркатып койгонбу деп ойлойм да, акчага, байлыкка көптүрүпчү. Ошондон баягы бир нерсени бир мындай взятка алгандан кийин андан кийин кол көнө баштаганбы, анан ошондон баштап баягы чоң коррупционер болуп кеткен да, өлкө боюнча, Кыргызстан боюнча. Бир эле адам, бир эле коррупционер эмес, бул Кыргызстандагы болгон баягы ичип жегендердин мындай ошону айгинелеп ар түрдүү характер, бир учурда аябай ак көңүл болуп калат, бир учурда каардуу болуп калат. Ушундай формада образ жаратканга аракет кылып атабыз. Ошо Дастан менен сүйлөшүп, Али менен сүйлөшүп, анан майда-чүйда чиновниктерди ойноп жүрчүбүз, мындай чоң масштабтагы коррупционерди, миллиардтаган жеген коррупционерди ойнош биринчи жолу болуп атат. Анткени мындай антагонист деп коет да, кино тилинде алганда антагонистти өзүм деле ойногон эмесмин буга чейинчи. Бул негизи биринчи ошо антагонист ойноп аткан, айтканда терс каарман деп койчу эле. Ошондуктан ушул образ мага буйруптур. Эми колдон келишинче жакшы, баягы кандай десем, мындай жеткиликтүү кылып чыгарганга аракет кылып атабыз. Эми анан фильм чыкканда билинет да. Буда кыйынчылыктар, аябай көп кыйынчылыктар болуп атат, өзгөчө. Мен үчүн эң оор эпизод биз акыркы финальный сценаларды тарттык да. Анан ошондо баягы баарынан байлыгына бүт баарын конфисковать этип куржалак калганда өзү партиясын алдырат, мамлекет бүт немесин, имуществосын конфисковать эткенде эмне кылаарын билбей калган, ошондо өзүнүн алдын кол алдындагыларга урушкан жери бар экен. Ошол жери мен үчүн аябай кыйыныраак болду. Анткени
негизи кандай кейипкердин образын жаратпа, анын баягы ички дүйнөсүн, жан дүйнөсүн изилдеш керек да. Анан буга чейин бай болуп көрбөгөн, чиновник болуп көрбөгөн кишиге абдан эле кыйын болду. Ошол жерде дубльдар аябай көп болду. Бир күн кечке тарттык, кыйкырып өкүрүп. Андан кийин бул эми кандай десем, психологический жактан кичине оорураак болду. Анан физический жактан көлгө түштүк. Көлдүн ортосунан баягы милиция келип карма курчоого алганда, бул эчтеке кача албай анан көлгө секирген жер бар. Мындай учурда көлдө өлө суук экен, тем более көлдүн ортосунда тартылды. Ошо жагы кыйынчылык болду. Анан өзүм да каскадерлор жасаган немени сиз жасабайсызбы деп каскадер балдар Адилет байкес суранып калганынан да бир көрөйүнчү каскадерлук өнөрүм бар бекен деп 3 метр жерден секирдим жергечи. Физикалык жактан ошо жактар оорураак болду. Ошо психологический жактан жанагы акыркы сценалар бул бүт баарынан куржалак калган, эмне кылаарын билбей калган учуру мен үчүн кичине мындай. Албетте ар бир образдын өзүнүн оорчулугу болот. Ошо жагы кичине кыйыныраак болду да. Биз уже кайсы бир бөлүгүн тарттык командабыз менен. Үчүн биздин командага негизи аябай чоң задача турат да, чоң неме талап коюлган. Мен ушинтип ойлоп атам, анткени биз тартып аткан тасма аябай амбициясы кенен тасма болуп атат, мындай көптү күттүргөн тасма болуп атат. Анан эл аралык тасма болуп атат. Бүгүн бизде Казакстандан актер келди, операторлорубуз Кореядан, постпродакшндар кайсы жактан болот. Көп улуттуу, көп эл аралык мындай тасма болуп атат. Ошого бардыгыбыз чындап тарелканын максаты эмне эле, баарыбыз билгендей, башында сыналганда аягында чогултат го кайра. Ошондой ынтымактуу биз Кудай буйруса баштап алдык. Ошондой ынтымак менен акыркы күнөөсү дагы бүтүрүп, ойлогондой, өткөндөй, продюсерибиз ишенгендей бир жакшы эсте калган бир Кыргызстан тарыхында жаңы бир дем берген бир чоң тасмалардын бири болсун деп ойлойм. Мафия тасмасы жөн гана криминалдык драма эмес, коррупция маселесин көтөргөн, журналисттердин түшүгүн чагылдырган чоң эл аралык деңгээлдеги кино болот деп ишенебиз. Бул фильмдин премьерасы 2026-жылдын башына пландалууда. Биз сиздер менен бул кинонун чыгуусун күтөбүз. Бул Ысык-Көлдө даярдалган атайын репортаж болду. Мен Тиначин Бакытбек, Медиахаб менен бирге болуңуздар.